исламдан мурунку доордо аял заты киши катары саналчу эмес. Бузукулук, зына күч алган кез болчу. Ошондуктан да аялдар көңүл ачуучу бир каражат катары гана эсептелип, кадыр баркы өтө төмөн болчу. Эгер кайсы бир үй бүлөдө кыз төрүлсө, келечекте анын бузукулукка тушугуп калышынан кооптонуп, андан намыстанган атасы өз ымыркайын тирүүлөй көмүп салчу. Аялдардын намысы тебелениде калган, алардын укугун коргогон эч бир жан жок болгон заман эле. Мына ушундай учурда караңгы чөлкөмдө бир нур пайда болду. Ал нур аял затынын баалуулугун, алар коомду сактап, муундан муун улай турган эне экендигин жалпы коомго түшүндүргөн. Ал нур пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям болчу. Миллиардтаган адамдар арзуу кылган бейиш энелердин таманынын астында деген пайгамбарыбыз аял затынын чыныгы баасын кайтарып берди. Бир хадистин маанисинде, кимдин үйүндө биринчи төрөлгөн наристе кыз болсо, анда ал үйгө Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллямдын саламы келиптир деген. Дагы башка хадистеринде, кимде ким 3 кызын же эже карындаш 3 тууганын багып чоңойтса, жакшы тарбия берип турмушка узатса, жана аларга жакшылык кылууну уланта берсе, бейишке чыгат деп сүйүнчүлөйт. Мусулман киши аялын жек көрөбөсүн. Анын бир мүнөзүн жактырбаса, анда сөзсүз башка мүнөзүн жактырат. Силердин эң жакшыңар өз аялына жакшы мамиле кылганыңар деп аялдарга татыктуу мамиле жасоону ар бир эркек аттууга милдет кылды. Ал эми адептүү чоңойгон аялдын кадырын мындай деп баса белгилейт. Дүйнө туруксуз пайдадан турат. Эркекке пайда алып келген эң чоң байлык диндар пакиза аял. Дагы бир раваятта бир аялдын динде болушу, башкача айтканда, дин менен жашаган такыва аял 70 000 аулиядан да артыгыраак деп баяндалат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям аялдарга мамиле кылууда муну эске алууга чакырган. Чындыгында аял кабыргадан жаралган жана ал сен үчүн эч качан жана эч кандай түрдө түз болуп калбайт. Ошондуктан эгерде сен рахаттанам десең, анда анын кыйшыктыгы менен рахаттан. А эгер аны түздөгө аракет кылсаң, анда аны сындырып аласың. Аны сындыруу дегени бул ажырашуу деп баяндалат. Ал эми үй бүлө кожоюндарына эң жакшы садака өз үй бүлөңө жумшаган садака. Мусулман эркектин өз аялынын оозуна салган ар бир тамагы садака деп аял бала чакага өзгөчө маани берүү менен мамиле кылууга буйруган. Пайгамбарыбыздын үй ичинде эмне иш кылаары жөнүндө Айша энебизге суроо узатылганда, Айша энебиз ал инсандын кадимки карапайым адамдар сыяктуу бут кийимдерин оңдоп, эчки саап, көйнөк кийимдерин жамай тургандыгын, өз ишин өзү жөндөп, үй жумуштарына каралашаарын айткан. Ал эми үй жумушун аткарган аялдар тууралуу үй бүлө башчыларына эркек аялынын начар ишине же сөзүнө ачууланбасын, башка жакшы жактарын эстеп ыраазы болсун деп насаат берген. Жыйынтыктап айтканда, пайгамбарыбыз жубайларды турмуштагы түйшүктөрүн жеңилдетүүгө аракет кылуу керектигин өз сүннөттөрүнө көрсөткөн. Аллах элчиси жубайына
төө мингенге көмөктөшүп, тизесин коюп, ага жардамдашканы. Конокко чакырганда аялымда барса уруксатпы деп кайрылганы. Кайгылуу окуядан улам көз жаш төккөн жубайынын жашын куттуу колдор менен сүртүп, көңүлүн жубатканы. Жубай менен болгон мамиледе аялдарды аздектеп, Куранда айтылгандай мамиле кылууга үндөгөнүн байкоого болот. Уктурууну даярдаган Акшолтой Аскарали уулу, Каухар радиосу.